керек болсо ар бир адамга дагы түш аяндан деле улуулукка үндөө болуп атат. Ал жазган башка, чийген башка, тарткан башка. Эгер адам, ар бир адам сезсе, түш аян, түш оңолоттун иши оңолот деп коет го. Түштүн талабын так аткарыш керек. Ошо түштөн деле азыр ар бир адамды улуулукка үндөп атат. Көрүнүштөн, керек болсо төлгө белгиде могу жашоодо. Эми орустарда бар го, керек болсо там хороший знак деп коет. Төлгө белги. Мына ошондон да улуулукка үндөп атат. Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан ошо көп адамга жашоого жаралуу максат ушу экен да. Автоматикалык түр деп коет, байланышты, полутрансовыйбы, трансовый состояниядабы, же ойлонуп койсо жазабы. Кызматы ушу экен. Ал адамдарга сын койгонго болбойт. Кайра мындай ойлонуп көрүңүз. Сиздин башыңызга келсе дагы сиз жазып максыз. Сиздин башыңызга келсе дагы сиз ошол түйшүктү тартмаксыз. Андан көрөк мына Бүймайрам апага сын койду. Окмуштуулар, мындай акылдуулар. Ааламдан берилет ошо акылга караган адамдарды. Акылдуулар арам, сасыктар деп берилет. Мына ошо кишилер сын койду. Бул экстремизмге үндөп атыптыр деп ал китепти Айкөл Манасты таратканга, дагы чыгарганга тыюу салды. Бул ааламдык илимге сын койгон адам же болбосо ушу Арстан Алай жөнүндө берилет. Арстан Алайды мазактаса, өстөрү маскара болот. Элге мо карапайым элге, бирөөлөр үчүн да, сен мага мазактадыңбы? Өзүң маскара болосуң. Ааламдан ушинтип берилет. Анан ал эле өзү эле маскара болбостон, мо карапайым элге да, бийликке дагы сот жүрөт деп берилет да. Мисалга ушу Бүймайрам апаны соттогонго акысы жок жердеги акылдуу арам сасыктар. Мына жердеги акылдуу арам сасыктар өлкөнү эмне кылып атат? Акчаны кудай көрүп алган ошо адамдар, бийликти кудай көрүп алган, жалганчылык жашоо менен. Мына ошого окшогон адамдар сын койду. Андай кыйын болсоң, жайсаң атага сын койсоң. Неге жаздырттың? Же Атомгүлдү Шайдоот деген ата жаздыртат. Анда Атомгүлгө эмес, Шайдоот атага. Же Бакыт Дубашевка сын койгонго акың жок. Же Ажыбай Бергешбайга, же Арстанбек Абдулдаевка, же Зульфияга, Ибрагим кызы Зульфияга, же жана башкага. Же Акчолтой деген да бир аке бар. Теңир Пири деп эми ааламдан ат берилген. Же барып туруп ата жолунда бата чыгарган балага дагы, же Аккууга да сын койгонго болбойт. Ал өз милдетин аткарып атат. Тетирсинче урматтуу улуу журтум, чогултуп ошо китептерди окуп, аргырынан ар сабак алып, бирин бири толуктайт, бирин бири бышыктайт, бирин бири кооздойт. Бул китептерди алып көрсөңүз, баарын эми мындай окуганга убакыт жетпейт. Бирок мынтип барактап көрүп эле болжолу түшүнсөңүз болот.
Мына урматтуу улуу журтум,